Куурчак ойноп, чынын айтсам менде чыныгы балалык болгон эмес. Көп нерселерди башыман өткөрдүм. Бирок тагдыр ушундай болуп, ырчы болуп калдым. Я очень люблю. Мен лирикалык ырларды, айрыкча элдик ырларды абдан жакшы көрөм. Мен жұмыс істеуім керек. Мен дагы эле иштеп жатам. Мендей адам чарчабашы керек. Мен 29-жылдын аягында төрөлгөм. 11 жаштан 18 жашка чейин ошол эт комбинатында жашадым. Тұрдым. Катон Карагайда жашачубуз. Атам өкмөттүн райкомунун катчысы болчу. Секретар болатын. Сол жерден әкемді Мен 11 жашымда атамды эл душманы деп ошол жактан алып кетишти. бізді Чек ара болгондон кийин биздин жашаганга болбойт дешип Семейге жиберишти. Семейде Мухаммед Карим деген жалгыз агасы бар эле. деген Андан кийин Баракатта 37-жылдан 40-жылга чейин турдук. Мен өзүм көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн адаммын. 37-жылы атам кетти. Чынында менде балалык деле болгон эмес. Кантесиң, апама жардам бериш керек болчу, тирүү болгондон кийин. Куурчактар менен ойногонго, балдар менен убакыт өткөргөнгө убактым болгон эмес. 7 жашымда атам кармалып кеткенде менин да балалыгым бүттү. Мунун баары фронт үчүн болгондуктан иштедик. Мен да ичеги цехинде иштечүмүн. негізі раненыйларға концерт береміз. Ооруканага барып концерт бердик. Фронтко кат жазчубуз. Бутубуздун астына коробкаларды коюп, алардын үстүнө туруп, аппараттардын үстүндө турдук. Кишечный цехта да мен жұмыс істедім. Кетгутный цехта жұмыс істедім. Мен ичеги карын цехинде иштечүмүн. Кенгут цехинде да иштечүбүз. Баары фронтко кетти. Кемпир чалдар менен балдар гана калдык. Мамамның сіңлісі, ол кишечный цехта жұмыс істейтін. Ичеги цехинде Сауар деген эжем, колбаса цехинде дагы бир эжем бар болчу. Ну, колбасный енді ол жер былай таза. Колбаса цехи таза, бирок ичеги карын цехинде ар кандай кислоталар менен иштешет. Ана шекті тазалайды ғой. Кетгут жасайтын шек. Соның Колдору кып-кызыл болуп кетет. Ал жерде иштей турган эч ким жок, ошондуктан мага айтат. Андыктан эжеме жардам берем. тұрды. Енді былай жаса, былай жаса, былай жаса. Сөйтіп мен кишечный цехта апама көмектесіп отырдым. Мен аппаратта турдум. Ары карай цехке беребиз. Бир топ убакыт литографияда иштедим. Консерва жасаган банка барго, ошону жасайт. Береміз. Бәрінен өттім. Әуелі әнші болғанша. Мен ырчы болгонго чейин банкаларды тарсылдатып, алардын музыкасына бийлеп, кээде жараксызды да болуп калчу. Андайлар болуп турат. Уже кей кезде даже быракты түсетін. Ондайлар вақытты болады. Мен дагы Лесиорный чилек жасаган заводунда да иштедим. Биз жасамаган жумуш калган жок. Жашчык жасайтын бәрін, ой, мен көрмеген, үш істемеген жұмысым жоқ. Uyudum ay koyunca bağız, karadım ay şöyle bağız. Aman barma, ettin teneren ahım. Атам Абаралыдан чыккан казак. Атамның қазағы. Чыныгы чоң атабыздын фамилиясы Байгунсунов болуш керек. Чоң атабыз көзү көрбөгөн Шортанбай деген киши болгон. Атамыз Шортанбай деген кісі көзі соқыр болған екен. Көрмеген. Әжеміз Чоң атам менен чоң апам ачарчылыкта каза болуп, атам Семейге келген. жеп сөйтіп жүрген екен. Содан әке шешесі қайтыс болады.
жашашылық қайт. Агасы экөө тентип келишет. Семейде документсиз калган бир туугандар атам чама менен 8 жашта. Құжат жоқ, ештеме жоқ. Екеуі тентіріп келеді, менің әкем онда 8 жаста ма, аны бауырым Иниси 5 жашта. Семейге Наби атабыздын үйүнө барышат. 5 жаста қойдым. Сол Наби ағаға барады. Наби ағаға Төлегенов деген Төлегенов. Ана осы Мусин мельницасы дейді. Төлегенов Наби деген атам. Мусинский тегирменинде жүктөгүч болуп иштеген. Соған папамның анау інісі екеуі бар. Ал жака барганда ыйлап атам экөөнүн кантип тапканын сурайт. Бир аз олку-солку болгондон кийин атамды Мусинский тегирменине жардамчы кылып алат. Бір 10-11 жасқа толған анау Мусинский тегирменге өзіне көмекші қылып алады. Соны жұмысқа кіру керек. Жумушка кирүүгө документи жок. Аты жөнүндө кантип жазабыз деп, мейли Төлөгенов деп жазып койгула дейт. Жаза салыңдар өзіне. Ошентип Төлөгенов болуп калдык. Атам кайтыш болгондон кийин апам Ногой фамилиясы Мансурова болчу. Кенен кейін менің мамам Ноғай болатын. Оның фамилиясы Мансурова болатын, Мансурова. Соны маған біреу Эл эмнеге Мансурова деген фамилияны албайсың? Төлөгенова болуп эмне кыласың дейт. Апам айтты. Жок, ал мага уруксат берген жок. Төлегенов болатын. Ол Төлегеновтың қызы. Рұқсат бермеді. Помню, весной 1900. 1948 жылы жазында Семей шаарында өз алдынча иштегендердин музыкалык конкурсунун акыркы күнү болчу. Мы члены жюри изрядно уже устали. Чынын айтсам биз аябай чарчаганбыз. Бир маалда сахнага назик, сүйкүмдүү кыз чыкты. Уже первые ноты Бибигүлдүн алгачкы ноталары эле мени кубантты. Бирок техникалык жактан жакшы даярдалган эмес болчу. Анын тембри менен таң калтырды. Мен дароо анын үнүн коюуга киришүүнү чечтим. постановка ее голоса. Серебрякова деген жазуучу бар экен. Базарға қосылып жүргенде сонда мені естіп, ол кісі маған айтты, сізге оқу керек. Үнүн жакшы, италиялык ырчынын тембрине окшош экен деди. Ошентип мен сизге бир аз сабак берем деди. Енді біраз уақыт сабақ берем де. В народе неисчерпаемый источник талантов. Эта девушка всего еще год тому назад была работницей Семипалатинского мясокомбината. Сейчас Бибикуль Тулегенова, студентка Алма-Атинской консерватории. Анан артисттер уюмуна кирдим. Жакшы баа алып, баары таң калышты. Баға алып, Бул кайдан чыкты? бұл қайдан шығып жатыр. Айылдан айыл кыдырып ушуну издеп жүрдүк. Бул өзү эле келди дешти. Содан Ахмет Жұбанышқұл маған айтты, балам, сен болашағың ол. Ахмет Жубанович мени узатып чыгарып мындай деди. Балам, сенин келечегиң кең, билим керек, окуу керек. Менин билимим болгону 7 класс. Эч нерсе эмес. Андайлар бизде көп дешти. Биз жардам беребиз. Согуштан кийин кыйынчылык болчу. Сонда кішкене көмек көрсетті ғой. Содан кейін қоймады, мен айттым менің. Анан апам бүртсөлөс менен ооруганын, үйдө жалгыз мен иштегенимди айттым. Эч нерсе эмес. Апасы сенин айлыгыңды алып турат. Сен бул жакта окуйсуң деди. Біз бала 4-5 баламыз. Анан мектепке барып окудум. Албетте мага кыйын болду, айрыкча теориялык жактан. Сен мында окуйсуң дедим. Содан кейін Бул кыз мындан 1 жыл мурун Семей эт комбинатынын жумушчусу болчу. Азыр Бибигүл Алматы консерваториясынын студенти. білмеймін, қайдан білейін. Чынында менин мугалимим Самышина Надежда Александровна деген кесипкөй ырчы театрда ырчы болгон. Эл артисти так менин бактыма ошол киши келип кесипкөй ырчы болуп чыктым. Соғысы келіп, соғыстың бітіріп шықтым.
Менің әкемнен де дарыды. Менин талантым атамдан өткөн, апамдан да. Апамдын үнү абдан жакшы болчу. Элдик ырларды көп ырдачы. Көп элдик ырларды апамдан үйрөндүм. Қазақтың халық әндерін мамамнан үйрендім. Содан кейін мынау радиода ән сөйлеген. Анан үн алгыда иштеп жүргөндө Рабига Исимжанова деген ырчы болгон. Не қарапайым адам болатын. Сол кісі Жөнөкөй адам эле. Ошол кишиден көп ырды үйрөндүм. осы енді Өкүнүчтүүсү баары жок. Апам да жок. Рабига Исимжанова да жок. Галина Йосифовна да жок. Надежда Николаевна да жок. уже кетті. Ошол мен отурам. Бәлкім халықтың маған ризашылығы, халықтың Балким элдин ыраазычылыгы сүйүүсү. мен осындай дәрежеге жеткізіп отырған Менден да белгилүү канча белгилүү ырчылар болду. тақты артистер болды бізде. Атактары менден да жогору, бирок аларды эч ким билбейт. Білмеймін. Мені Құдайға шүкір. Мени Бибигүл Төлегенова деп баары. Ал тургай кичинекей балдарда ата-энелери билет. Болбосо кайдан тааныйт мени? Әке шешелері айтатын болу керек. Әжелері осындай әнші болды сол кісі. Мен лирикалык ырларды абдан жакшы көрөм. Айрыкча элдик ырларда. Алардан мен элдин жанын, менин туулуп өскөн жеримден кеңдигин сезем. Моей родной земли. Я часто разъезжаю. Выступаю на Джейляу, в городах, в селах. Знакомлю слушателей с лучшими произведениями наших композиторов. Арменияда болдық. Бир жолу Арменияга барганда менин жеке концертим болду. Сахнаға шықсам, Сахнага чыксам Жусупбек Элебеков, Гарифолла Курмангалиев, Шара Жиенкулова отурушат. Чочуп кеттим. Ойбай, аксакалдар мени сымдаса керек деп. ұртады қазір. Сол бір кезде ал есімде Эсимде биринчи бөлүм, классика, экинчиси элдик ырлар. халық әндері. Бұл халық әндері тек қана қазақша емес, қазақша, татарша. Казак элдик ырлары орусча, татарча, армянча, грузинче канчалаган түрлөрү. Неше түрлі бәрін айтып. Чет мамлекеттерге барганда мени сувенир деп айтышат. Өнермен болатын. Менин сувенирим ыр болмокчу. Кайсы өлкөгө барсам да мен ыр алып келем. Аны элибизге угузам. Өлкөбүзгө белегим ошол. Экинчи бөлүмдө улуттук кийим кийип элдик ырларды ырдадым. Эң биринчи ырым Кара торгай. Сөкем бүйтіп басын көтеріп көзін жұмып тыңдап отыр. Тыңдап отыр. Жүсекен көзүн жумуп угуп отуруп концерт бүткөн. Баары келип мени куттуктап жатышат. Аны армендер келin. Армян аялдары келип, "Жанек, сизде армян каны жокпу? Сиз армян тилинде ушунчалык жакшы ырдайт экенсиз" дешип, Жүсекен кирип келди. Көзүндө жаш. Есікті ашып кірді. Эшикти ачып кирди да, "Ай, айланайын, айланайын. Сен бүгүн ырдаган кара торгоюңду, сен ырдаган казак элин ырларын Халық әндері. Кудай-ау, сиздердин ырчылар арасынан биринчи жолу угуп жатам. Естіп отырмын. Бәрін. Бир эле эскертүү, келеди деп айт. Кара торгай сага келе жатат. Келеді, қара торғай деп.
Келгенче Кара Торгай деп сен айтасың деди. Али күнчө эсимде. Келгенше Кара Торгай деп сен айтасың деп. Қазір есімде. Бир кичинекей кагаз бар болчу. Ошого жазып берди. Мен енді беріп кет ай сақинаңды маңдуына. Берип кет шакегиңди ай. Сен аны айтпай эле кой. Жез бекен, алтын бекен, кулу бекен, көңүлүм жаман жанга тоёр бекен. Мына ушуну айт деп мага 2 куплетти жазып берди. Сахнага чыкканда ошону ырдап жүрдүм. Сахнаға шыққан соң айтып жүр. Уникальность, особенность в ее необыкновенной красоты тембра, который я говорила, что тембр... Ал кайталангыс үндүн эси. Ырчынын тембри көбүнчө анын ички жан дүйнөсүнүн байлыгы менен руханий маданиятына байланыштуу болот. Бибигүл Ахмет кызынын үнүндө ички дүйнөсү, билимдүүлүгү, кенендиги бар. Ырдаганда адам өзү кандай болсо ошондой көрсөтөт. Биз аны кабыл алабыз. Жазмасын уксак дагы, концертин уксак дагы анын жүрөк жылуулугун сезебиз. Анын жанынын жылуулугу, элине болгон сүйүүсү өзгөчө. Кабилетте Европанын эң ири сахналарында ырдоого толук ылайык болчу. Бирок ал туулган өлкөсүнө адилеттүү болду. Элин жакшы көрдү. Бул абдан баалуу сапат. Анын деңгээлиндеги ырчылар саналуу эле болчу. Мисалы Маришниченко, чоң театрда Руденко, бизде Нижнекова болду. Бирок Бибигүл Төлегенованын төбөсү бийик кайталангыс талант тулга. Бибигүл Ахметовна Ермек ағамен біздер 95. Бибигүл Ахметовна Ермек ага менен 95-жылы Лондонго бардык. Абайдын 150 жылдыгына чоң концерт болду. Ал концертте уюштурган керемет жазуучуларыбыз Ролан Сейсенбаев Лондондо Абай үйүн ачты. Деген Лондонда Абай үйүн ачты. Кутмандуу кеч. Ladies and gentlemen, 95 жыл Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен 1995 жыл Абай жылы деп жарыяланды. Барбикан центр деген бар. Барбикан деген чоң борбор бар. Анда Ратуши деген чоң дүйнөлүк зал бар. Ошол залда Ханзада Чарльз оркестрі менен Абайга арналган концерт койдук. Концерт койдук. Бирок концерт койганда мен енді программаны койдум. Программаны уюштурдум. Биринчи өзүм баштадым. Андан кийин Марат Бейсенгалиев, кийин Ермек ага. Эң акырында Бибигүл апабызды койдук. Эң соңунда Элдикир Булбулду койдук. Казактын халық әндері, содан кейін Булбулду койдум. Мен сізге айтайын, толып тұрған халық ағылшындар. Олар өзі сондай. Сизге айтайын, эл көп болгон англичандар чындыгында алар бир аз муздак эл. Ал эми Бибигүл апабыз ошол Булбулду айтканда 30 мүнөт туруп кол чаап турушту. Булбулду айткан кезде 30 минут туруп кол шапалактады. Мен сол кезде біздің қазақтың мынау өлеңінің шыңы. Мен ошол учурда казактын ырларынын чокусун, анын поэзиясын, анын музыкасы жүрөгүм дүкүлдөп кетти. Көзүмөн кубанганымдан жаш чыкты. Көзімнен жас шығып кетті.
қуаныштан. Карасам Ермек ага турат. Маған айтады. Мага айтты: "Ой Бибигүл, алтын жаным, көрсөттү го буларга казактын ырын" деп. Біздің қазақтың әнін деп. Бала кезімнен есімде біз ауылда тұрғанда Балалык кезимде эсимде. Айылда 4 бурчтуу үналыгы боло турган. үйімізде. Сонда Ошондо тынбай ыр берип турчу. әшейін Адатта дем албай чуркап жүргөн баламын. Бибигүл апайдын булбулун укканда кыймылсыз 3-4 мүнөт угуп турду. қатып қалдым ғой. Сонда қимылсыз, еш қимылсыз 3-4 минут тұрып тыңдадым. Сопраноға арналған Хамидиндин булбулу апабыздын жылдызы. Негизинен сопрано үчүн арналган ыр. Менимче ал толук ария сыяктуу. Өйткені оның ішінде 2 куплет болса, Анын ичинде 2 куплет болот. Болсо эң соңунда каденциясы бар. алдында каденциясы бар. Каденция ол Каденция ал кез келген жөн эле ырды боло бербейт. әннің не болмайды. Ол тек қана сол Ал жөн гана ошол арияларда. Калатина дейбиз го, ошондой нерселерге гана болот. сондай нөмірлерде болады. Өтө жогорку ноталар. Өте қиын. Бірақ оны Өтө кыйын. Аны жөн гана күч менен алып болбойт. алмайсың. Оған Ага акыл керек, ага жүрөк керек, батырдык керек. батылдық керек. Енді осы жерін Бул жерин таштап ушул жерге түшсөк кайтабыз. Сонда қызғалдақ, әнім қызғалдақ. Анда кызгалдак деген жерин таштап аягына келели. Мәдениет саласында мынау күндөгүшілік көп қой. Маданият тармагында көрө албастык көп. Алар бири-бирин аңдып кийинкиси ким болот экен деп турушат. Бирок Кудайга шүгүр кийинки болууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен өзүм сахнага чыгып 2 саат, 1 саат жеке концертимди берем. Жеке концерт бердім, 2 сағат, 1 сағат. Бірінші, екінші. Сонда мен көп... Маани деле бербептирмин, бирок ошол кездеги айыл чарбасында иштеген кызматкерлердин ички маданиятын, сарайын көтөрдүм. Олардың мәдениет несini көтерген екен. Биздин нан, эт менен камсыз кылышта маданият, ыр, музыка менен көтөрүшүбүз керек. Мен күймен оларды көтеруіміз керек қой. Біз анауттан көтеріп жүргенде Биз Целиноградта болгондо жайы бою жаан жаабай эгин күйүп кетти. Бир да дан эгиндерин жыйналган жок. Не бидай жыйалаган жок. Сонда концертпен барамыз. Халыкты жыйнап айтамыз. Анан концертке барып, элди чогултуп, быйыл сарайды ырга толтурабыз, эмки жылы эгин толтурабыз деп калчубуз. Ендігі жыл мұның бәрі не егінге толат деп елдің көңілін көтер. Ошентип суукта да, ысыкта да элдин көңүлүн көтөрүп иштей бердик. Суукта да болдық, жаңбырда да болдық.
Всегда приятно. Сүйүктүү актрисаңыз менен жолугушуу ар дайым жагымдуу. Бүгүн эл артисти Бибигүл Тулегенова жогорку комиссиянын депутатындагы талапкер катары угуучуларга келди. Анан Бибигүл шайлоочуларга ырырдап берди. Жылдан осы пенсияға кеткенше мен 75 жыл мәдениет саласында жұмыс істеген екен. Маданият тармагында катуураак болчумун. Чыныгы тажрыйбамды эсептесем 53 жылдан тартып маданият тармагында 75 жыл иштедим. Курмангазы оркестринде 71 жылга чейин иштедим. Анан бир күнү командировкадан келсем, филармониядан кайра театрга жөнөтүштү. Театрда эмне кылам? Репертуарым да жок дедим. Театрга эмне деп барам дедим. Репертуарым жок. Үйренесиң баары. Жарайт. Анан борбордук комитетке бардым. Мен ал кезде депутат болчумун. Бирок 71 жылы театрга академик деген наам берилиши керек экен. Ал үчүн СССРдин эл артисти деген наам жетпей жатыптыр. Ошентип театрга барып дагы 15 жыл иштедим. Сүт кайта театрга тагы да 15 жылдай жұмыс істедім. Біз енді онда Совет Союзымыз ғой. Биз ал кезде Советтер Союзунда болчубуз. Концерттин алдында ар кайсы жактан келип кийимдерди, музыканттарды көрүп жаңы нерселерди айтып беришчү. Калык карайды. Ошондо биз кутмандуу кеч достор, биз сиздерге келдик. Бул жерде Советтер Союзунда Казакстан Республикасы деген республика бар. Достор, сиздерге келип, биз сиздерге маданиятыбызды көрсөтүү үчүн чет өлкөлөрдү кыдырып келдик. Кайда барбайлы бизди жылуу тосуп алышты дедик. Көрсөтүү келдик. Концерт башталат. Бибигүлдүн керемет ырлары Африканын жана Американын обондорундай жаңырат. Нашей необъятной родины. В странах Европы и Азии, Африки и Америки. Io penso che, visto che ho lavorato... Мен дүйнөдөгү эң мыкты артисттер менен иштештим. Бирок менен жашоомдо Бибигүлдөй бийик үнү, техникасы кесипкөй деңгээли жогору болгондор өтө сейрек. Ал дүйнөлүк операнын легендасы. Казакстан сыяктуу керемет өлкөдө көптөгөн жаш аткаруучулар анын жолун жолдосо абдан жакшы болмок. Бибигүл Тулегенова чыныгы кесипкөй артист болуунун үлгүсүн көрсөттү. Мен аны абдан сыйлайм. Анткени ал чыгармачылык жактан гана эмес, адамдык сапаты жагынан да кайталангыс инсан. Бул сапаттары аны дүйнөдө теңдеши жок адам кылат. Bellissimo paese, questa bellissima nazione potessero seguire le sue orme. Ал киши менин үнүмдү жакшы көрчү. Мени Бибигүлиха деп чакырчу. Ал мени 2 тасмага тартылууга чакырды. Биздин сүйүктүү дарыгер сизге кичинекей роль бар деди. Макул деп мен көктөм вальсин ырдадым. Экинчиси Тебетейчен Периште. Анын ырын мен ырдаган жокмун. Аны Бакыт Ашимов ырдаган. Кайда барбайын маманы ырдап бериңиз деп суранышат. Мама, 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 аңгыда сен гана
Оны мен әніне айтқан жоқпын, ашимын. Мен аны ырдабайм дедим. Анан аны оркестрдин коштоосунда кайрадан аткарып, өз үнүм менен ырдадым. Эл кинодон көргөн. Сиз ырдадыңыз го дешет. Мен айтам, аткаруучу мен эмес деп. Анан бакытка сенин ырыңды мен өзүм ырдадым дедим. Сөйтіп сахнаға шығып айтатын болды. Қоймайды, көрді өйткені артистер көріп отыр. Ойбай, кинода сіз айттыңыз ғой? Білмейміз, сіз айттыңыз депсе. Сонда мен бақыт ашымақты. Мен айттым, бақыт, сенің әніңе тура мен бас салдым деді. Мәңгі дос сен ғана, абзалына ана, көңілін кең дала. Консерваторияда 25 жыл сабақ бердім. Консерваторияда 25 жыл сабак бердим. Азыр деле консерваторияга консультантмын. Мал менен барып студенттерге сабактарды түшүндүрүп, алардын кандай окуп жатканын, жаш мугалимдердин кандай сабак өтүп жатканын көрүп, кеп кеңештеримди айтып турам. Мұғалімдерде сөйтіп вандасында барып консерваторияға сол. Мен дагы эле иштейм. Мага окшогон адам чарчабашы керек. Элдин адамы көзү өткөнчө, жамбашы жерге тийгенче иштеш керек. Жамбасым жерге тигенше мен жұмыс істеуім керек. Ол кісінің ұстаздығыдан өзі бір ерекше. Ал эми азыр окутуунун сапаты өзгөчө. Окуучуңуз мындай болуп жатат. Ушул нерсе жетишпей жатат десең унчукпайт. Үндемейтинде бір жылылык касиетпен эскертүүлөрдү жазып алат да баары жакшы болот дейт. Түгелі жақсы болады дейді. Бір былай мінез көрмейсің. Мен СССР халық артисі. СССРдин артисти мен көп билем же эмнеге мени сындап жатасың дебейт. Дай білетінді. А бұл не? Бұл ұлылық. Уга алат, бул сонун сапат. Сонда бір жылы мен Мариямгүл деген өзімдің қарындасым Бибігүл Ахметованың қызы, керемет әнші. Бир жолу Мариямгүл деген кызын керемет ырчы жумушка чакырдым. Анан Бибигүл Ахмет кызын айттым. Кызыңызды жумушка чакырайын деп жатам. Мен осылай жұмысқа шақырайын деп едім деп. Бибигүл апаның сондай бір... Ой, эмнеге чакырып жатасың? Мен иштеп жатам. Эртең эл айтат, мунун кызы да иштеп атат деп. Сөз көп деп. Жок дедим. Мынаның кызы да жұмыс істеп жатыр деп. Сөз көп қой Шахмардан. Соны керек жоқ деп меттім. Жоқ апа, бізге қазір керек. Мариямгүл білімді. Маған қазір вокальный ансамбль керек, камерный музыка керек. Мариямгүл билимдүү, мага камералык вокалист керек, эртең мугалимдер керек. Бибигүл апайдын айтканын укпай эле алып келдим. Ал мыкты ырчы, мугалим болду. Өтө керемет әнші болды. Өтө керемет ұстаз болды. Она чаще всего всегда все делала сама. Она сама вот делала себе макияж, сама прическа. Ал көп учурда өз образдарын келиштирип алчу. Ал өзү макияж, чач жасалгасын, келбетин жасап кызы Мариямгүл менен сахнага чыгып кетчү. Атайын кездеме саткан дүкөндөргө барып керектүүсүн тандап алып, анан өздөрүнө кооз келбет жасашчу. Биз алардын уктоочу бөлмөлөрүнө кирүүгө кызыгып калдык. Анткени алар дайыма сахнага көйнөктөрүн ошол жерге илип коюшчу. Албетте алардын опералык кийимдерин атайын костюмерлер даярдаган чыгар. Бирок концерттик кийимдерин өздөрү жасап тигип алышчу. Мен өте жақсы көрем Бибігүл Ахмет қызыны. Әнші ретінде. Мен Бибигүл Ахметованы абдан жакшы көрөм. Ырчы катары, адам катары анын окуучусу болбосом да мугалим катары кабыл алам. Анткени өнөр жолунда, турмуш жолунда мага мугалимдей болуп келди. Бибигүл Ахмет кызы еңбек. Бибигүл апай эмгекчил, жаштарга ар дайым колдоо көрсөтүп, ар дайым колдоочу, жөнөкөй сулуу айым. Сопрано дауысқа арналган. Бибигүл Ахметовна сопрано үчүн өзүнүн партитурасын тартуулады. Бул кесиптештин кеңдигин көрсөтүп турат. Көрсөтөдү. Кәсіби әншілер олар тек қана былай көрсетпей периферия жағынан
Кесипкөй ырлар сахнада негизги нерсени көрсөтпөй, четинен эмнени көрүп жатканын байкабай туруп калышат. Өйткені ондай болмаса былай қарап тұрады, ол дұрыс емес қой. Сонда былай залға қарап айтқанда, Болбосо алар ушундай көрүнөт. Бул туура эмес. Анан залды карашса, дирижерлор карап турат. Чогуу түшүш керек. Бул абдан татаал процесс деп ойлойм. Бирок Бибигүл эжебиз менен бир сахнада чыгуунун өзү бакыт деп ойлойм. Акыркы концерт Астана опера театрында өттү. Кыз жибектин ариясын ырдады. 92 жашында. өнер көрсету ол менимче бақыт. Біраз концерт бердік. Осы ең соңғы концерт осы Астана операда үлкен сахнада өтті. Сонда қыз жібектің ариясын айтқан. Сонда бүгін ошондон бери үнү өзгөргөн жок. Тембр дагы ошол бойдон. Өзгермеген. Бибигүл Ахметовна лирика колоратуралык сопранонун Бибигүл Ахметова лирикалык колоратуралык үн ээси. Чет өлкөдө ушундай лирикалык колоратуралуу үндөрдүн бар экенин билебиз. Бирок эмне үчүн Бибигүл Ахметованын улуу инсан дейбиз? Анткени анын казак элине жарашкан терең, коңур үнү бар. 40-жылдары консерваторияда окуп жүргөндө табигый таланты академиялык вокалдык искусство менен айкалыштырылган. Деги эле анын ушул даражага жетишине мугалимдери жардам беришкен. Көрүп жатасызбы, жалпысынан анын адистиги эки вокалдык стилдин синтези. Демек элдик ырлар, опералык арияларды укканда Бибигүл Ахметованын үнүн, тембрин бардык жерде айырмалай алабыз. Анткени ал кайталангыс диапазону кенен, жогорку регистрдеги ырлары өтө тунук, түз, ачык. Бүгүн биз бардык студенттерге Бибигүл Ахметованын арияларын коюп жатабыз. Ага окшош болушун каалайбыз. Анткени анын чеберчилик деп айтабыз. Анын ырчылыгы жаштарга чоң таасирин тийгизет. Алар Бибигүл Ахметовнага жетүү үчүн талыкпай эмгектенишет. Албетте ар бир ырчынын өзүнүн тембри болот. Бирок билесизби, Бибигүл Ахметованын чеберчилиги, талыкпас энергиясы келечек муундар үчүн чоң үлгү десек болот. Ее записи, которые она мне когда-то подарила, я размножила в Беларуси и в Академии музыки даю своим студентам, чтобы они... Мага белекке берилген жазмаларын көбөйтүп, Беларустагы музыкалык академиянын студенттерине таратып бердим. Анын ырдоо стили, мектеби, маданияты, терең ойлору, акылмандыгы, адамгерчилиги көпчүлүккө үлгү. Аңыз инсандан таалим алган студенттериңиз кандай бактылуу. Өлкөңүздөрдө өтүп жаткан Бибигүл Тулегенова атындагы эл аралык сынактын жаш таланттарга бере турган көп нерсе бар. Бул симфониялык оркестрдин коштоосунда өтө турган чоң сынак. Бул серик мүмкүнчүлүк. Маселен, биз Беларуста Рождество опера боюнча сынак өткөрдүк. Бирок ал уланган жок. Мындай чоң иш-чараны уюштуруу оңой эмес. Бирок бул жаш таланттардын өсүш өнүгүшүнө абдан керек. Мен башкалардын кандай жумуш деген. Башкалар кандай иштешет билбейм, өмүр бою тырышчаактык менен иштедим. Үйдөгү бул аспап, анан мен. Экөө туура келбесе эч нерсе болбойт. Онда эчтеме болмойт. Биздин үй бүлөдө ар бир таң Тайнемдин вокалдык көнүгүүлөрү менен башталчу. Анын үнү короого жаңырат. Кошуналарыбызда чыгармачыл адамдар болчу. 4-кабатта Нургиза Телендиев, 6-кабатта Олжас Сүлейменов, 5-кабатта атактуу архитектор Юрий Ратушин жашашчу. Чоңойгончо Тайнемдин жанында жаттым. Ошондо көргөнүм вокалдык көнүгүүлөрдү дене тарбия менен айкалыштырылганы. Ал бул адатынын эч качан тайган эмес. Анан сууга түшүп, тазаланып, таң атканда суп-сулуу болуп отурат. У меня все сладкие, у меня не сладких нет, я их всех люблю. У нас дверь всегда в наш дом была открыта. Үй дайыма конокторго толуп турган. Тайнемдин студенттери келип даярданышчу. Дастаркон дайыма жайнап турчу. Тайнем атактуу инсан. Чоң ырчы болсо дагы ага камкор. Боорукер туугандай мамиле кылчубуз. Ал тамакты абдан даамдуу бышырат. Бирөөдүн бакыты
күйөөдөн болот. Адамдардын бактысы бирөөнүн бактысы күйөөсүнөн, бирөөнүн бактысы эмгегинен. Менин багым эмгегим аркылуу болду. Мен эч кимге жүк болгон эмесмин. Эч кимдин мойнуна отурган эмесмин. Качан болбосун күйөөм болсун өзүм эмгектенип, ар дайым өз нанымды өзүм таап келгем.